Саламатсыздарбы, ардактуу мугалимдер. Сиздерге өзүмдүн чын жүрөгүмдөн сиздердин кесиптик майрамыңыздар менен куттуктаймын. Урматтуу агартуучулар, сиздер бар, мына биздин мамлекеттүүлүгүбүз, элибиз жогорку деңгээлде билимдүү болуп келатканда сиздердин салымыңыздар абдан чоң да. Ошон үчүн урматтуу эжейлер, агайларыбыз, сиздерге Аллах Таалам кажыбас кайрат, ден соолук, ар дайым ушул ден соолукта болушу, мамлекетибизге, элибизге, журтубузга ак эмгегиңиздерди өтө бериңиз деп чын жылымдан мен сиздерге тилектешмин. Бардык мугалимдердин алдында туруп мен дагы баягы сүрдөнүп турам. Өзүмдүн окуп жүргөн кезим эске келип, ошон үчүн мен сиздерден кечирим сурайм. Мугалимдерден сүрдөнөбүз. Анткени бизди ушул тарбиялап, ушул жарык дүйнө менен тааныштырып, агын актай, карасын карадай үйрөткөн сиздерге чоң рахмат сиздерге. Урматтуу эжейлер, агайлар, мына мамлекетибиз тарабынан дагы сиздер жакшы колдоого алып, Кудайым буйруса, айлык маянаңыздарды жакшы жогорку деңгээлге көтөрүп, сиздер башка жумуштар менен алектенбестен ушул өзүңүздөрдүн мугалимдик кесибиңиздер менен жакшы алектенип, жакшы келечек муунду тарбиялайсыздар деген абдан жакшы мамлекетибизде чоң үмүт бар. Ошон үчүн сиздер келечек муунду тарбиялабастан да ушу өлкөбүзгө салымыңыздар абдан чоң. Биз дагы Кудай буйруса өзүбүздүн колубуздан келишинче мынакей жаңы мыйзамды азыр сунуштап жатабыз. Ушул жогорку кеңештин сайтына илинип жалпы талкууда турат. Ушул жаңы системаны киргизүү, ваучерлик системаны киргизели деген бир жакшы бир үмүттөрүбүз бар. Бул жагында дагы сиздер менен кеңирип отуруп иш талкуулайбыз, Кудайым буйруса келечекте. Анан биз дагы былтыр билесиздер, Билимтал коомдук бирикме менен ушул Талас району боюнча кароо сынак өткөргөнбүз. Ушул кароо сынакта стипендиаттарды бир мотивация максатында бир ушул билимге салымыбыз кошобуз деген ниетте бир иш алып барып атабыз. Анткени себеби дегенде биз өзүбүздүн баягы үгүт иштеринде программабыздын эң негизги бөлүгү ушул билим берүү тармагына салымыбызды кошобуз деген өзүбүздүн бир ниетибиз бар эле. Ошол жаатында да иш алып барабыз. Кудайым буйруса, мынакей алдыда турат азыр жалпы республикалык тестирлөөгө мугалимдерибизди Талас обласы боюнча ишке берели деп турабыз. Талас обласы боюнча 100дөн ашыгыраак мектебибиз бар. Ошол 100дөн ашык мектептин 2ден мугалимибизди Кудай буйруса муну октябрдын 15-нен баштап даярдайбыз. Анткени биз дагы намыстанып быйылкы жылы бир дагы алтын сертификат албай калдык. Ошон үчүн келечекте бизде Таластан мыкты залкар инсандар чыгып келген. Ошол залкар мыкты инсандарга сиздер чыгарып, сиздер себепкер болуп, ушу көмөктөшүп, ушу элибиз, журтубуз келечекте мындай жакшы бир даңктуу залкарлар чыгат деген ишенимдемин. Себеби дегенде билим берүү жаатына инвестиция кылганыбыз бул эртең наркы күнү кыска убакытта үзүрүн бере турган нерсе эмес экен. Бул абдан бир убакыт, узагыраак убакыт, анан сабырдуулук керек экен. Ошон үчүн мен сиздерге дагы бир жолу чын жүрөгүмдөн сиздерге ден соолук каалайм, кажыбас кайрат каалайм. Ушул дагы сабырдуулук кылып, жакшы мыкты залкар инсандарды чыгарабыз деген ишенимдемин. Баарыбыз себепкер болойлу жакшы ишке. Рахмат сиздерге.